Assalamu alaikum dostlar. Barыңыздарга Оклахома штатынан чоң жалынды салам. Ушул Оклахома штатынын так ортосунда Оклахома Сити деген шаар бар. Ошонун четинде жайгашкан Flying J деген тракстапта турабыз. Мен өткөндө бир жума болуп калды го дейм. Небраска штатына барганда сиздерге бир видео тартып көрсөткөм. Солярканын баасы арзандап жатат деп. Ошондо деген 1 галлондун баасы $3.99 болчу. А бул Оклахома штатында өзүңүздөр көргөндөй 1 галлондун баасы $3.71. Андан да арзан болуп кеттир. Бул Flying J заправкасынын маңдайында Love's деген тракстап бар экен. Ал Love'ста деген Flying J'ге караганда дагы солярка ар дайым бир 2-3 центке арзан болот. Тетигил жерде Love's деп жазылып турат. 1 галлон $3.68 деп турат. Биз деген атайын TrackPass деген программаны колдонобуз. Карасам, мындан ары азыр биз Техаска киребиз. Техастан ары ана Нью-Мексико деген штатка кирип кетебиз. Солярканын баары $4 ылдый. 3.78, 3.80, 3.83 ушундай арзан экен. Бул жакта да шамал болуп атат. Өтө жылуу эмес экен. Мына мо заправкада $3.68 деп жазылып турат. Мен көчө күнү келип, бул Love'ска кирейин деп анан атайын Flying J'ге кирдим. Анткени азыр Кызыл машканы бул жака алып келебиз дагы. Полный бак солярканы куябыз дагы. Нью-Мексиканы көздөй жөнөйбүз. Мен бул жакта жылууга да ойлогом. А может Техаска киргенде Нью-Мексикода кичине жылуураак болуш керек. Мыяк муздак шамал болуп атат. Могул жерде лобой айнектерде жугуштар турат. Америкада ар дайым айткандай ушуларды баягы тракстапка кире бериш жерге коюп коюшат. Сыртта эле турат да. Анан бааларын карасаңыздар, могу 1 галлон болуш керек. 1 галлон $6.29 деп турат. Өтө эле кымбат болуш керек. Мен деген кээ бирде Walmart деген супермаркеттен алам. Үйдүн жанында. Ошол монда 1 галлон где-то $2, $2.50 болуп турат. Достор, ашып кетсе бир 2-3 күн болду го дейм. Нью-Йоркто атайын телеграм группа ачылды. Ысык көлдүктөргө арналган. Мага да чалышты, сиз да ысык көлдүксүз кошулуңуз деп. Мен да кошулуп койдум. Азырынча 19га жакын мекендештери ошол группага кошулуптур. Где-то марттын 10-дорунда болуш керек. 2023 жылдын 10 мартында ысык көлдүк мекендештер Бруклинде чогулганы жатышат. Мени дагы чакырышты. Кудай буйрса барганга аракет кылабыз, бирок шартка ылайык. Ар кандай учурлар болуп калат да бизде. Жумушта болуп калабыз. Ар кандай жумуштар чыгып калат. Эгер бош болуп калсак, 10 мартта Бруклинге барганга аракет кылабыз, достор. Америкада ысык көлдүк туугандар болсо, ошол ысык көл группасына, телеграм группасына кошулуңуздар. Ошол жактан байланышып, амандашып турабыз. Анда Кызыл машкага барып, бул жака айдап келели дагы, соляркадан куялы. Трактор абдан көп. Көчө күнү такыр место болгон жок кечинде. Биз бул жерден бир место таап алып ушул жака койгонбуз. Достор, сиздерге дрон менен учуруп кээ бирде тартып калам. Дронду көрсөтүп коеюн, мурда да көрсөткөм. Ушул дрон сиздерге жакшынакай асманга учуп
кооз видеолорду тартуулап турат. Кудай буйрса да астыда жакшынакай видеолорду тартат. DJI деген дрон. Убакыттан пайдаланып Москвада жашаган азамат иниме чоң салам жолдойм. Жакында мага бир чакан видео жибериптир. Ошону коёюн дагы. Жолго чыгалы. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар достор. Жакшы жаңылыктар болсо берип турабыз. Азырынча жаңылык жок. Assalomu alaykum mekendештер дейсиз го Алмаз ака. Мына ушундай ака. Ону станцияны ташыйм да Алмаз ака, мына бетону растворун. Ошону азыр алмаштырып кетем ака. Там бы ждал бы спокойно. Америку привет передайте. Америку привет передайте. В Америке брат у меня. Привет передайте. Ну ладно, привет. Честно говоря, Алмаз байке. Siz üçün de şu жерде siz üçün. Moskvanın en koz, hazır en жақсы жерлери да. Sizde durap videoları tartıyor. Men daha blogger olup ketmesem oldu.